Assalamu alaikum урматтуу достор, мал сүйүүчүлөр, агалар, фермерлер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Күнжелес каналы бүгүн биз бул жака бир агабыздын уй фермасына келген болчубуз. Могул жакта койлор бар экен, бул койкана. Аты жылкыкана. Мына кочкорлор бар экен. Мен кочкорлорду сатам деп калды. Көрсөтүп коеюн дедим. Кызыккандар болсо көрүңүздөр. Эки тишти эми жара баштаптыр, мындай жетканда 1 жашка келип калыптыр. Чүйдүн козулары, мына чүйскү кисар, азыр арашан деп чыгып атат. Булардын өзгөчөлүгү кулактары узун, куйругу тик куйрук, бөлүнмө, буттары да бийик болот. Мындай жетканда чүйскү кисар, азыркы жаңы аты арашан. Качандан бери багасыз буларды? Кайсы багда келген сизге? Коз багына келген. Ошодон бери багып атасыз. Ошондон бери багып атасыз. Саттыңызбы? Канчасын сатып жүрдүңүз? 20 баш сатылды. Үйдөн сатып атасыз? Үйдөн сатабыз. Жакшы экен, куйруктар тик, кочкорго жайт. Азыр алсаңыздар, как раз августтун 15-нен кийин кочкор сезон башталат. 1,5 ай убакыт калды. Алып кочкорду даярдап баштаңыздар. Кочкор койгондор, опытныйларды билесиздер. Кочкорду түндө коюп, кene кой түндө уктайт. Кочкор күндүз эс алып жакшы болот. Сиздер да уруктукка алыңыздар, болбосо сойгонго. Буларды таза болбосо этке баксаңыздар, булар 170-180 чейин чыгат. Таза эт 100 кг, 120 кг эт берет чоңойгондо. Ошол жактан да пайда көрсөңүздөр болот. Анда эмес экран астындагы номерлерге чалыңыздар. Баарлашып көрүңүздөр. Бул жерде 2, 4, 6, 8 баш экен, 8 баш. 8 баш. Ушундай бир тиш кочкорлор сатыкка коюлду. Бул азыр Чүйдүн Сокулук району, Сокулуктун өзүндө, Сокулуктун Бычка тарабындагы бир сарайда турат. Кызыккандар чалып, келип үйдөн көрсөңүздөр болот. Бир ары бир айдап коюңуз. Сүрүп кетчүдөй го. Негизи жакшы кочкорлор экен. Чүйдүн кочкорлору. Ана ары бери бурулуп койгулачы. Анда эмесе чалыңыздар, саламатта калыңыздар. Биз видеону жыйынтыктадык.